Ишкердикти өнүктүрүү, жергиликтүү ишкерлердин көйгөйлөрүн аныктоо жана аны чечүү жолдорун изилдөө максатында кеңештин катчылыгы тарабынан мамлекеттик кызматкерлер менен ишкерлердин жолугушуусу уюштурулду. Жолугушуунун максаты ишкерликти өнүктүрүүгө көмөктөшүү, мамлекеттик органдар жана муниципалдык түзүмдөрдүн өкүлдөрүнүн ортосунда конструктивдүү диалогду калыптандыруу. Ошону менен бирге облустагы ишкерликти өнүктүрүүгө тоскоол болгон маселелерди аныктоо болуп саналат. Мамлекеттик жеке диалогду жакшыртуу аркылуу ишкерлердин көйгөйлөрүн чечүү жолдорун издөө. Кеңештин 4 отурумунда күн тартибиндеги бир нече маселелер көтөрүлдү. Учурда биздин бияка келген максатыбыз 4 отурумга даярданып атабыз. Бул кеңештин ишмердүүлүгүнө биздин Баткен облусундагы өкүлчүлүк жана ПРООН Бириккен Улуттар уюму каржылоо берип, ошо чоң поддержка кылып атат. Бул кеңештин негизги максаты кеңеште ошо эки тарап, үч тарап, жеке сектор, мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийликтер, коммерциялык уюмдар, некоммерциялык уюмдар менен ортодогу диалогду аныктоо. Бул деген кеңештин ошо эң чоң максаты биздин ошо Баткен облусуну аймактык экономикалык деңгээлине жакшыртуу.